Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге Западныйдан сатыла турган 2 бөлмөлүү квартира жөнүндө маалымат бермекчимин. 2 бөлмөлүү квартира болгону 55 000 долларга бааланды. Ооба, арзан достор. Анан 2 бөлмөлүү квартиранын квадратурасы 74 квадрат метр чыгат экен. Өтө сонун, техпаспорт бар. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Западный. Сулаймантоо көрүнүп турат. Мол жерде Западныйдын круговой бар болчу, азыр көпүрө салынып атат, эстакадалуу. Ошол жерден машина базар тарапка бир 300 метр жүрсөңүздөр, мына Жаннат Резорт. Ошо Жаннат Резорттун эле тушунда мына 2 этаж домду көрө аласыздар. Так дареги Бекбалаева 34. Дальше кетсеңиздер машина базар, Смуту 2 этаж дом экен. Адреси болсо Көкүмбий Бекбалаева 34. Onu жазылып турат мына. Двагиске жазсаңыздар чыгат. Если шарды билбеген болсоңуздар. 2 этаж дом, техпаспорт бар, кирпич менен тургузулган, сатылуучу 2 бөлмөлүү квартира, биринчи этажда, алды артында огороду бар. Жайгашкан жери жакшы, базарларга жакын. Бир аз пешком жүрсөңүздөр, Кулатов кичи шаарчасы. Жолдун боюндагы дом, мына тротуар жасалып атат экен азырчы. Ошол, эми жүрүңүздөр. Сатыла турган квартираны биринчи этажга чыгып көргөзүп берейин. Квартирага келип калдым, туугандар. Сиздер биринчи этажга чыксаңыздар, ушул квартира сатка чыгып аткан кези эшикти ачып кирип келе бересиздер. Биринчи этаж, 2 бөлмө, сквозной, квадратурасы 74, чоң экен. Суу, свет, газ, отопление бардыгы иштейт, бардыгы центральный. Жок, бир эле отопление жок достор. Суу, свет, газ бардыгы бар, центральный канализация. Бир эле отопление жок экен, ошону айтып коеюн да, болгондой кылып. Бирок квадратурасы чоң, 74, элестетиңиздер. Бул жак санузел, бул жак спальный, зал, бул жак кухня. Эми жүрүңүздөр, залдан баштайлы. Улууга урмат дегендей. Так. Конок бөлмө, бул чоң комната болуп эсептелинет. Улууга урмат кылайлы. Айнектер пластик. Эми биринчи этажды билесиздер, алды артында огород болот. Ошондо айтып кой, огороду бар деп эси мага маалымат берди. Бул жактан деле айнектери бар. Полу жыгач экен. Полу накта жыгач. Ремонттору дагы жакшы, жаркылдаган квартира. Келесиздер, жашайсыздар. Так, эми бисмилла деп туруп бияка кире турган болсок, бул спальный. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Ата-энелер уктайт, ата-энелер эс алат, досторум. Мына, байкаңыздар. Негедир комнаталар жаман чоң экен. Бул элиткабы деп ойлоп кеттим, азырындай карап туруп карасаң эски эле дом. Бирок элиткадай эле негедир чоң да. Так, эсин номер экранда жазылуу. Эми жүрүңүздөр, кухняга кирейли. Эшиктери жакшы экен. Газ бар, жеңелерибиз тамак кылат, суу чыгат. Гарнитур бул жакта. Сөрү жасалган. Эс өзү ошондой жасап, өзүнө өзү условия кылып койгон экен. Эми санузелине кирейли. Мына байкаңыздарчы досторум, раковина, стиралка, унитаз, эми душу бандай тикке туруп эле чайкана турган экен. Кааласаңыздар кабина жасап алсаңыздар болот. Мына вешалкалары ошол 74 квадрат метр басына келе турган болсок, 55 000 долларга бааланды. Отопление жок. Ошол себептен жакшы скидка болот деп эси мага маалымат берди. Бирок кирпичный дом. Эсин номер экранда жазылуу, 55 деп тура бербейт, түшүрүп берет. Сиздер деле аракетти кылып, Кудай буйруса, ишти кыласыздар. Содулашасыздар. Буюм тайымдары келишим түрдө дейт. Если басынан жакшы келишип калсак, эмнени көрүп аткан болсо баарын тыштап кетебиз дейт. Аракетти кылыңыздар, туугандарым. Аракетти кылыңыздар. Келесиздер, жашайсыздар. Техпаспорт бар, эч кандай залогдо эмес. Закон түрүндө госрегистрге барып, өткөрүп берет, анан акчаңыздарды бересиздер. Эми ал жагын билесиздер.